Жол эрежесин сактабай ар кандай жол кырсыктарына себепкер болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Алар өз милдеттерин аткарууга чыгаар алдында атайын кароодон өтүп, кызматтык бөлүгүнөн формасына чейин текшерүүдөн өтөт. Аны менен катар патрулдук унаасы да техникалык кароодон өтөт. Марш! Өткөн жуманын ишембиден жекшембиге караган түнү 102 кызматынан билдирүү келип түшкөн. Биздин чыгармачыл топ патрулдук милиция кызматкерлери менен аталган дарекке барганыбызда көп кабаттуу үйдүн бателинде күйөөсү жана аялы урушуп жатканына күбө болушкан. Мен кайненесимин. Çok özledim. Çok nenesi. Kızım. Peki gün morun bu жерде мени чаап туруп, өзүмдү одап туруп, өзүмдүн канын чыгарып, кулагыма кан толкпаган. Күйөөсү аялына кол көтөрүп, коркутуп, үйдөн чыгып качып кетүүгө аракет кылган. Милиция качырбай ошол убакта кармап 102 кызматына өткөрүп беришти. Барган учурда айдоочу спирт ичимдигин ичкенин мойнуна алып айтып жатты. Бирок тактоо иретинде тесттен өткөрүү зарыл. Айдоочу мас абалында деген корутунду чыкканда айып короосунан орун алат. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 19 октябрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 332 беренесинин 2 бөлүмүндө каралган кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Хизбут Тахрир ал-Ислами ДУнун базар коргондогу ячейкаларынын активдүү мүчөлөрү КМИ, ИММ, НМК жана ХЯА кармалды. Кармалгандар Хизбут Тахрир ал-Ислами ДУнун активдүү мүчөлөрү экени жана экстремисттик идеологияны жарыялоо жана жайылтуу, ошондой эле алардын катарына жаңы тарапкерлерди тартуу боюнча иштерди жүргүзүшкөнү аныкталды. Аталган адамдардын жашаган даректеринде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында Хизбут Тахрир ал-Ислами ДУга тиешелүү диний экстремисттик адабияттар жана баракчалар табылып, алынган материалдардын негизинде соттук диний экспертиза дайындалды. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын экс-директору ББЖ жана анын орун басары КМЗ Гареев атындагы ботаникалык бактын аймагынан жер тилкелерин мыйзамсыз бергендиги үчүн кармалды. УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун Гареев атындагы ботаникалык багынын түштүк тарабына жайгашкан жер тилкелерин жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысы аныкталды. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын жетекчилиги жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан материалдык пайда алуу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Көкжар эксперименталдык базасынын балансындагы Бишкек шаарынын Иса Ахунбаев көчөсүнүн 1А дереги боюнча жайгашкан жалпы аянты 0,244 гектар жер тилкесин жеке менчикке өткөрүп берүү боюнча коррупциялык схемасы уюштурулганы аныкталды. Анда аталган жер тилкелери Гареев атындагы ботаникалык бактын жалпы тосмосунун ичинде жайгашкандыгына карабастан, Бишкек шаарынын мэриясынын жасалма токтомун чыгаруу жолу менен мыйзамсыз укук белгилөөчү документтер берилген. Жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгына ылайык, жер тилкелерин мыйзамсыз берүүдөн келтирилген зыян 31 миллион сомдон ашык сумманы түзөт. 2023 жылдын 19 октябрында чогултулган материалдардын негизинде Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын экс-директору ББЖ жана анын орун басары КМЗ кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдардын чөйрөсүн аныктоо, ошондой эле мыйзамсыз алынган жер тилкелерин мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча зарыл болгон тергөө иш-чаралары улантылууда.
Кылмыштуу топ түзүү фактысы боюнча ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлерин кармоо уланууда. 2023 жылдын 18 октябрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан пара талап кылуу жана кылмыштуу чөйрөнү түзүү же ага катышуу фактылары боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Бишкек ШИИ 1 райондук ички иштер башкы башкармалыгынын 5 шаардык милиция бөлүмүнүн ыкчам кызматкери, милициянын лейтенанты ИТК кармалды. Бул кармалган кызматкер ИИМ баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлеринен турган кылмыштуу топ менен түздөн-түз байланышта болгону, алар кылмыш ишин козгоо шылтоосу менен баңгизаттын жеке колдонуу үчүн сатып алууну көздөгөн адамдардан акча талап кылуу менен алектенгендиги аныкталды. Кармалган кызматкер КР-ЮМ караштуу ЖАКынын 1-тергөө абагына киргизилди. Учурда КР УКМК тарабынан жогоруда аталган кылмыш иштерине тиешеси бар башка кызматкерлерине карата аларды кармоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча кошумча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын УКМК ушул сыяктуу кылмыштарга дуушар болгон жарандарды 0312 66 04 75 жана 0708 72 28 01 телефондору аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. Атын атабоого кепилдик берилет. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы ААА Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан сот тутумундагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча көрүлгөн пландык иштердин жүрүшүндө Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы ири өлчөмдө пара алгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Мурда маалым болгондой, 2023 жылдын 27 сентябрында ата-энесинин камкордугусуз калган жашы жетелек баланы эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган 1-инстанциядагы соттун өкүмүн күчүндө калтыруу үчүн адвокаттын жардамы менен опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясы ИНА камакка алынган. Ошол эле учурда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы ААА көрсөтүлгөн жашы жетелек баланын жакын тууганынан адвокаттын ортомчулугу, ошондой эле жардамчысынын жана катчысынын жардамы аркылуу эркинен ажыратуу менен байланышпаган жазаны берүү үчүн пара алган фактысы аныкталган. Кылмыш иштерине тиешеси бар адамдардан акча каражаттарын алуу боюнча белгиленген коррупциялык схеманын далилдөө базасын бекемдөө максатында бир катар ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 2023 жылдын 20 октябрында Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы ошондой эле адвокат камакка алынды. Учурда сот тутумунун арасында ушундай сыяктуу фактыларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча пландуу иштер жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын имаратында Бишкек ШИИБнин кызматкерлери тарабынан чет элдик студенттерге профилактикалык түшүндүрүү лекциясы өткөрүлдү. Лекцияга университеттин жетекчилиги жана 600дөн ашык чет элдик студенттер катышышты. Бул иш-чаранын максаты чет өлкөлүк жарандар тарабынан жана аларга каршы жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу болуп саналат. Белгилей кетсек, акыркы убакта чет элдик студенттердин катышуусундагы окуялар жана аларга каршы жасалган кылмыштар көп катталууда. Аталган фактылардын бири 2023 жылдын 17 октябрында болгон. Натыйжада Бишкек шаарынын Свердлов районунун ИИБдин тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 126 беренесине ылайык протокол түзүлүп, Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна жөнөтүлгөн. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту тарабынан 6 чет элдик жаранга карата Бишкек ШИИБнин атайын убактылуу кармоочу жайына 3 суткага камакка алуу жана 2 жаранга жалпысынан 5500 сом айып салынды. Көңүл бургулам. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын бөлүмү кылмыш жана укук бузууларды жасагандыгы, Борбор каланын аймагында жалпы кабыл алынган жүрүм-турум нормаларын бузгандыгы үчүн Бишкек шаарынын жогорку окуу жайларынан бир тараптуу чыгаруу мүмкүндүгү жана атайлап жалган жалаа жапкандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн экендиги жөнүндө эскертет.